Достор, барыңарга ассалому алейкум. Бүгүн сиздерге топтолуп калган кабарлар силерге ирети менен айтылат. Силер болгону каналга катталууга жана видеого лайк басып өтөбүз. Бокс аламында таанымал болгон легенда Майк Тайсон самолетто жүргүнчүнү уруп салды. Себеби силер көрүп жаткан видеодогу бала Майк Тайсонду көп мыскылдап ролик тартып жаткан эле мас абалда. Көп убакытка мас кишиге унчукпай жаткан Майк Тайсон акыры сабыры кеткен Тайсон мас кишини уруп салат. Ошол учурда бул көз караш менен отуруп калды. Менимче будан кийин башка кайталамаса керек башка. Эң кызыгы Тайсон үстүнөн арыз жазган бул нерселер үчүн. Менимче өзү бул ишти баштаганын эсинен чыкты чагымда достор. Бул нерсеге оюңар кандай силердин? Майк Тайсон туура иш кылдыбы же туура эмес иш кылдыбы? Ушул тууралуу оюңарды калтыргыла. Оор салмактагы чемпион Фрэнсис Нганну достор. Тайсон Фьюрини жеңиш учурунда аны кутуктап келген. Буга чейин Тайсон Фьюри ММАга өтөм деп машыгып жаткан видеосу көргөнбүз. Эгерде өткөн чактада бокстун гонорарчалык сумма төлөйт Фьюриде, менимче UFC'де. Тайсон Фьюри каршылашын нокаут менен аяктады. Фрэнсис Нганну Фьюрига келген сразу. Эми экөөсүнүн саллашы бокс перчаткиде эмес, UFC'нин перчаткиси менен өтөт экен. Бирок клеткада өтөт дешүүдө. Эгерде бул эки чемпиондун беттеши белгиленсе ММАда кандай аякташы мүмкүн достор? Кандай ойлойсуңар бул тууралуу? Кийинки жаңылык достор. UFC чемпиону Чарльз Оливейра Ислам Махачевди титул үчүн саллашууга татыктуу деген суроого жооп узатты. Ислам Махачевди эң тажрыйбалуу мушкер экенин айтып өткөн жана Хабибдин ордунда көрөт экенин билдирген азыркы уровенде. Бирок сөзсүз Ислам менен саллашуум керек. Өзүмдү бул мушкер менен урушуп сынашым керек деп өткөн. Себеби Хабибдин эң ишенген командасындагы эң мыктысы болгон үчүн бул нерсеге келечекте болоруна ишенгенин билдирип өткөн Оливейра. Ислам Махачевге келе турган болсок достор, бул жылы менимче титулга уруша албаса керек. Себеби Боби Грин менен урушуп жеңгенден соң титул үчүн саллашууга кой бербей жатышат. Топ 5 мушкерлер менен саллашат, андан соң жол ачылса керек титулга Махачевге. Буйруса Бениел Дариш аттуу мушкер менен көрөбүз. Андан соң Оливейра же Геджи менен көрө алса керек Ислам Махачевди.